Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто Марат Кайыпов, мурдагы укук министри. Адилет деп которуп атышат, укук, право, юстиция министри десек болот. Рахмат сизге убакыт алып келгениңиз үчүн. Кандай улантып атасыз ишиңизди азыр? Дүйнөлүк банкта иштедиңиз, Филиппинде, Анан азыр Дүйнөлүк банк эмес, Азия өнүктүрүү банкы. Өнүктүрүү банкында. Филиппинде Азия өнүктүрүү банкынын борбордук офиси, кеңсеси Филиппин шаарынын, Филиппин мамлекетинин Манила шаарында, борборунда жайгашкан. Пандемия башталганга чейин ошол жакта күчүрмөндүк менен иштеп жүргөнбүз. Мен Кыргызстандын өкүлү болдум. Анан пандемия башталганда бияққа келип, бияқтан улантып, анан 1-июнда 2020 жылы тапшырып бердим. Себеби ал жерде Кыргызстан, Армения, Самоа жана башка аралдар болуп, Кук аралдары мына ошолор болуп, бир офисти ээлейбиз, 5-офисти. Ошол 5-офистин жетекчиси, директору Индонезиянын өкүлү болот. Орун басары ар дайым Жаңы Зеландия мамлекетинин өкүлү болот. Калгандары алмашып турат да, кеңешчилер. Ошо кеңешчи болуп иштеп 3 жылдын 1 жылын. Азыр Армения 1-июлда тапшырат. Андан Самоа өлкөсү 3 жыл отурат, андан кайра Кыргызстанга кезек келиши мүмкүн. Кыскача ошондой. Аяктагы салт, мына укук менен салттын айырмасы, бияктагы азыр абдан көп сөз болуп атат, ушу салттык баалуулуктар деген илгерки. Ошол эле мезгилде укук деген бар да, закондор деген бар да, мыйзамдар. Кандай айкалыштырышат алар, бизде кандай экен? Аларды байкап көрсөм, булар көп жылдан бери колония болгон өлкө. Билесиздер, булар 49-жылга чейин, жок, 49-жыл эмес, 1909-жылдарга чейин экен. Булар Испаниянын колониясы болгон. Анан 1909-жылдары Америка, Испания менен ошол Филиппин үчүн согушуп, Филиппиндерге боштондук алып беребиз деп, боштондук алып берип алып, бирок Американын колониясы болуп калышкан. Американын колониясы болуп, 49-жылга чейин жүрүп, анан Сталин буларга боштондук берген да, ачык айтканда. Экинчи дүйнөлүк согуштун жыйынтыгы менен. Боштондук алды, эгемендүү алды дегени менен азыркы учурда Филиппинде 140 миллиондой калкы бар. 2% болгону, 2% Кытайдын өкүлдөрү, Кытай улуту. Мына ошол 2% Филиппиндин 90% экономикасын контролдойт. Бүт бардыгын бир убактагы Филипп Маркос деген президентти 10%ке сатып жүргөн экен. Коррупция абдан чоң болуп, анан атып салышпады ал президентти. Мына ошол Кытайлар көрүнбөйт, билинбейт деле Филиппиндердин арасында. Бирок Филиппиндер ошолорго иштеп атат да. 2%. 2%. Мен биринчи жолу Филиппинге Азия өнүктүрүү банкына сүйлөшүүгө баратканда, учак конордо учкуч мынтип айтып атпайбы, Филиппинде азыр мынча градус, 20 мүнөттөй оңгонобуз, анан бирок Филиппинге Кытайга окшош деп айтпагыла, жаман көрүнүп каласыңар десе, учактагы ичиндеги жүргүнчүлөрдүн баары каткырып күлүшкөн да. Анан мен сурап атпайм стюардесскадан, эмнеге Кытайга окшош десе мен жаман көрүнүп калам десем, мынтип коет башын. Анан кийин Александр деген Азия банкында иштеген директор үйүнө чакырды, конок кылып бизден делегацияны. Анан үйүндөн сурасам, анын аялы Филиппинка экен. Өзү индус Александр. Анан эмнеге ошондой десем, айтып атпай, албетте жаман көрөт. Ал убакта 1% болчу. 1% Кытай 60 миллион калкты бийлеп атса, Кытайга окшош деп койсоң, албетте жаман көрөт. Мындайча айтканда, Филиппин калкы мындай кызматка абдан жакшы, ийкемдүү ушундай калк экен. Бирок мыйзамдары булардыкы англосакс, американ мыйзамдары, президентное право көбүнесе.
Дини католиктер, аборт деген түшүнүк жок, ажырашуу деген түшүнүк жок. Ошо христиан болгон үчүнбү же илгертенби? Католик болгон үчүн. Католик болгон үчүн. Анан 20%-тен ашыгыраак, 22 балким мусулмандар бар экен түндүк жагында, Малайзия жакта. Алардын жашоосу дурус, ачык айтканда. Жакырлар көп абдан. 140 миллиондон жакырлар балким 70% жакырбы дейм. Дүйнө жүзүндө Филиппин гастарбайтерлер боюнча 1-орунда турат. Бирок гастарбайтерлерди чыгаруу боюнча Филиппинден биз үлгү алсак болот. Өйткені алар жөн эле жумушчу күчүн чет элге чыгарбайт экен. Окутуп, кайсы жумушка баратасын кесип берип анан чыгарат экен биринчиден, экинчиден капыс кесиби болсо деле сен канча айлык аласың ал жактан? Гарантиясы кандай? Кепилдик берип атат. Канчага деп сурайт экен. Капыстан $500 кем болсо чыгарбайт экен. Жок, сен кереги жок андайдын. Кереги жок андайдын. Дурусураак жумуштап анан кийин чыгарабыз. Азыр биздики Корея менен ушундай болуп атат, окшойт. Кыргызстандыкы. Бизде Корея тилди үйрөтүп, анан бизде көп иштегендер могул Эмиратта. Абдан көп иштеген кыргыздар бар. Мен билип калдым, мындан 4 жыл мурун экен, 5 жыл мурун экен, көлдүк бир кыргыз жигит ошол жактан бир Филиппин аял таап, Филиппинге үйлөнүп келген. Ошол эле Эмиратта Филиппиндер абдан көп. Biz дагы ошондой бир үлгү алышыбыз керек да. Мен бир окуу жайына барып калсам, 400-ге жакын Филиппинде окутуп атышыптыр. Тез аранын ичинде Россияга жөнөтөбүз. Эмнеге окутасың? Биринчиден тил дейт. Экинчиден ошол кесибин жакшы алып барыш үчүн. Жаман тыгылбай. Көбүнөсү үй кызматкерлери. Анан жанагы бала баккан нянькалар, эркектери бакчада иштегендер. Ушул 3 кызматты алар көп жакшы билишет. Тили, өзүлөрүнүн тили бар, тагалок деген. Кээ бир тилдер окшош. Мисалы үчүн саламат деген сөзүнүн мааниси бирдей. Бул эми араптан келген, ошентсе дагы. Бирок расмий тили англисче. Ошон үчүн баары англисче сүйлөшөт. Баягы 49 жыл Американын колониясында болгонунун пайдасы ошол расмий тил англис тили болуп калган да, дүйнө жүзүндө эркин сүйлөшөтүлөр. Япондор оккупация болгон да, 2-дүйнөлүк согушта. Анан оккупация кылышкан. Да, анан америкалыктар бошоткон. Аябай чоң салгышы болгон да. Аралдарды бошоткон. Америкалыктар бошотушкон, бир аралы бар. Кийин ошол америкалыктар чыкпай, америкалыктарга каршы да күрөшүшкөн булар. Ошо каршы күрөшүп анан Сталин бийлигишип 49-жылдары анан Америкадан бошотуп беришкен. Кандай окшоштуктар бар кыргыз менен Филиппиндердин? Салт жагынан караганда менимче окшоштуктар жок. Кыргыздын бир баягы башка улутка таптакыр окшобогон, башка улутта жок бир жакшы бир биздин касиеттерибиз бар да кыргызда. Өзгөчө бул жамандык менен жакшылык да билинет. Мисалы үчүн биз кошумча кошобуз, эмне себептен ошого жардам берели деген. Ага окшогон жок Филиппинде. Бир жагынан, экинчи жагынан кыргыздар биз бири-бирибизди ээрчитип кетебиз. Мисалы үчүн эмне себептен биздин калкыбыз өзгөчө Россия Федерациясына тышкы мигрант болуп бири-бирибиздин артынан агып кетип калды. Себеби биз бири-бирибизди чыкырып алып кетип калдык. Агасы инисин, эжеси сиңдисин дегендейчи, атасы баласын дегендей, же болбосо таанышын, досторун, анан эле бир уюм түзүп, биз бири-бирибизге жардамдашабыз да. Мен ойлодум эле башка улуттарда ошондой бар деп. Жок экен. Жада калса бизге дини окшош, Азербайжандарда деле ушундай жок экен. Алар өзүнө иштеген калк экен. А кыргыздар бизде япондорго окшоп кетебиз, бизде коллективный разум бар да. Ушундай бир башкаларга салыштырганда биз кыргыздар ушундай коллективдүү ой жүгүрткөн, бири-бирибизди колдогон, бири-бирибизге жардам берген жагынан бизге жетпейт башкасы. Алыста жүргөндө жакшы көрүнөт экен.
мисалы үчүн мына тажик кыргыз согушунда калкылашуу болду, тажиктер бизге кол салып, ошондо кыргыз улутунун өлкөгө күйгөнүн, чек арага, элине, жерине күйүп, ар бир үй бүлө балким өз салымын кошкондой болду да. Мен алыста жүрүп, биз чет элде жүргөндөр биз кичинекей эле калыппыз, баягы 10 чакты үй бүлө Филиппинде. Ал убакта биз дейли Туркияда болуп калдык, пандемия болуп. Бирок Туркиядагы да кыргыздар бар да, ошолорду уюштуруп, баягы биз эми информациялык жагынан, маалымат жагынан күрөштүк да. Тажиктерден кол салгандарын дүйнө жүзүнө таркатып, маалымат чыгып кетпеди. Тажиктер кол салган жок, кыргыздар кол салды дегенге окшогон. Расмий тажик бийлигинин маалыматы болду, бирок ошону жокко чыгарып, душмандын бетин ачып, ким кол салганын аныктаттырганга биз маалымат күрөшүндө болуп калдык да. Чет элде жүргөндөр көбүнчө бири-бирибизге маалыматты таркатып. Мисалы үчүн акыркы мезгилде Кыргызстандын салттары кичине батыш жака огондой болуп атат. Бирок тияктын жакшы жагын да алып, бияктын да жакшы жагын алып эметсе болот да, мындай калыштырып. Кээде улутчулдук нерселер бизде бар. Биздикинен башканын эчтеменин кереги жок деген сыяктуу. Кандай ойлойсуз ошону? Сырттан байкаганда мен бир өзгөчөлүктү байкадым да. Кыргызстандын ичиндеги маалымат согуштары кандай болуп атат. Чындап эле согуштай да. Маалымат алмашуу, пикир алмашуу эмес. Чындап эле Кыргызстанда маалымат чөйрөсүндө согуштай. Эмне себептен согуштай деп атам? Себеби деги эле кабыл албай, терс, каршы пикир чыгып, анан жөн эле каршы пикир эмес, жөн эле ашкерелеп, маскаралаганга чейин барган чыгарат да. Эми бул маалыматка каршы ой жазсаң болот, бирок аны маскаралабай, ашкерелебей, кемсинтпей деле жазса болот да туура. Ошол өтүмдүүрөөк болот. Биз ошондой бир жолду тандап алды да. Биздин коомчулук, биздин баягы массалык маалыматка чыгып жүргөндөр өзгөчө, жанагы TikTok, Facebook, Instagramга окшогон чөйрөдө ушундайлар көп байкалып атат. Бирок салт жагынан алып карап турган болсок, бир жагынан сизге кошулуп кетет элем. Биздин салттар батышка жакындагандай деп. Мен айтар элем, эгер тарыхка кайрыла турган болсок, биздин көп каада салттарыбыз азыркы батыш мамлекеттери үгүттөп аткан, бизге таңуулап жаткан мыйзамдарга окшош. Биздин каада салттарыбызга алардын таңуулаганы окшош да. Мисалы, Кыргызстанда кун деген түшүнүк бар. Адам өлтүрсө, кыргыздар аны өлүмгө өлүм деген принциптен, баягы принцип Талиона деген бул байыркы Римден бери келген принцип бар. Бул өлүмгө өлүм деген принциптен кыргыздар биздин ата бабаларыбыз качан эле баш тартып койгон да. Бул болбойт экен депчи. Андан көрө кун өлтүрбөйлү, күнөөлүү экен, мойнуна алып атат, далилдедик. Бирок мынча кун төлөсүн. Анан кутулсун. Бекеринен Кыргызда атадан калган сөз калбаса керек, атаңы өлтүргөнгө апаң алып берди. Себеби бир карап көргөндө бул кантип эле ошондой болот. Бул жапайычылык ушундай да болчу берет дейт да, бирок жашап көрсүнчү ошол балдары менен. Атасын өлтүрүп алган киши ошонун балдары менен жашап көрсүнчү, алып. Ар бир күнү балдары билет да, бул атамы ушул киши өлтүргөн, эми апам менен жашап атат деп чоңойгончо. Бул күндө көрүп, керек болсо балким жакшы уктай албайт алчы. Өзүнчө эле бир чоң жаза да. Эми кун жөнүндө айта турган болсок, батыш мамлекеттери жакында эле ашып кетсе бир 30 жылга жете элек убакта булар уйгонду дагы, окуй, өлүм жазасынан баш тарталы деп, өлүм жазасынан баш тарта башташты. Азыр Евро биримдиктеги мамлекеттердин бардыгы өлүм жазасынан баш тартышты. Ал эми Евро биримдикке кирбеген кээ бир европалык мамлекеттер дагы деле өлүм жазасын колдонуп келатат. Мисалы үчүн Белоруссияда
өлім жазасы бар. Россия мамлекети баш тарта элек мораторий жарыялап койду. Түркия Евросоюзга кирем деген мамлекетте өлім жазасы бар. Американы ала турган болсок, демократияны биз туу чокусу деп мактаган биздин Америкабыздын көп эле штаттарында ушул күнгө чейин өлім жазасы бар. Бирок кыргыздар мындан байыркы заманда баш тартканда. Демек алар бирок азыр кайра киргизесиз атышат. Эми мен адилет министри болуп жүргөн учурда депутаттар менен 3 жолу барып өткөзө албай, 2 жолу барып өткөзө албай, 3-үчүсүндө өткөзгөм. Өлім жазасынан беш бас тартканбыз. Мен негизги мындай бир түшүнүктү алгым келет да. Биринчиден ата бабаларыбыз баш тарткан мындан, кой. Экинчиден Кудай берген өмүрдү Кудай алсын. Бул Кудай берген укук, жашоо укугу. Аны мамлекет түзүп алып, анан ошо мамлекет бийлик, кой, мен өзүм анактайм. Кайсы учурда буну өлтүрүш керек деген бул туура эмес деген түшүнүк менен өлім жазасынан біз бас тартканбыз да. Баш тарткан эле туура. Себеби үчүнчү дагы негиз бар да. Мисалы үчүн биздин коом, биздин өлкө азыр жаңы тамтуң басып бараткан мамлекетте калыптанып атабыз. Мындай учурда өзгөчө укук коргоо органдарында, сот бийлигинде баягы абсолюттук адилеттүүлүк чечимдерди чыгарыш кыйын да. Күнөөсүз киши атылып кетиши мүмкүн. Анан бир күнөөсүз кишинин атылып кеткенден көрө унчактысы боштондукта жүргөнү дурус да. Күнөөсүз кишини аткан абдан чоң күнөө да. Мамлекеттин атынан болуп атса. Мамлекеттин атынан болуп атса. Биз тарыхтан үлгү алышыбыз керек. Өзгөчө Сталиндин учурундагы репрессиялардан канчадаган кишилерибиз, канчадаган биздин интеллигенциябыз, калктын каймагы, калктын интеллигенциясы улутту алдыга чыгарып кете турган, сүрөп кете турган биздин инсандарыбыз атылып кетпеди. Мисалы үчүн Чыңгыз Төрөкуловдун атасы жөнүндө айткан сөздөрүн карабайсызбы? Өмүр бою сизди издеп жүрсөм, ушул жерде жаткан турбайсызбы? Ошо окшогон инсандар, же болбосо Юсуп Абдрахманов, ошо окшогондор биз Кыргызстанды гүлдөтө турган кишилер эле да. Ошондой күнөөлүүлөр, ошондой кишилер деле дагы деле өлүм жазасын киргизсек, атылып кетиши мүмкүн да. Бирөөнүн жазганы менен эле, бирөөнүн арызданганы менен эле болуп кетип атпайбы? Жана тройкалар мисалы үчүн 3 адам чечип коюп эле, анан аны кайра караганга укук бербей, өкүм чыгаруу менен жүзөгө ашырып салганы андан беш бетер жаман да. Да. Бул абдан улут үчүн чоң трагедия болгон да. Биз аз калкпыз, аз калкта биздин билимдүүлөрүбүз да аз болгон да. Улутка күйгөн мекенчилдерибиз да аз болгон. Анан ошол каймактарды шыпырып атып салып атпайбы? Аябай нерсе олутту. Кээ бир салттарды эми заман өзгөрүп атат, кээ бир салттарды өйдө колдоп, аларды өркүндөтүп, балким кеңейтип, кээ бир салттарды мезгил өткөндө кереги жок болуп калгандар бар да. Кээде бизде мына мисалы үчүн хиджаб кийген же башка эмелер илгерки кетти. Мындан 500 жыл мурдагы 500 эмес, андан мурункулар кайра этенчик деген сыяктуу болуп атат да. Дүйнөдө андай деле особый жок да андай. Эми буну дагы байкаштырам да. Мисалы үчүн Филиппиндеги мусулмандарды байкайм. Индонезияны билесиз, дүйнө жүзүндөгү эң көп мусулман калкы бар. Азыр 300 миллиондон деле ашып кетти окшойт булар. Бул Индонезия мамлекети. Индонезияга тез-тез барып турабыз. Алардын кийимдерин да байкайм. Андан тышкары кошуна биздин Казакстанды деле байкап көрөлү. Диний чөйрөдө иштеген кишилердин өзүнүн улутка жараша униформасы бар. Казактар киргизди буну. Кыргыздар качан киргизет билбейм. Калпак кийишет. Бири калпак кийет, бири селте кийет. Кече эле мен ороз айт болбодубу? Мен бул Алат аянтына чыгып ороз айтка катыштым, айт намазга. Селте кийгендери бар. Жанымда жаш эле бала турат. Күйнөк кийип алган апапак. Же бир жарашсыз үстүнө калпак кийип алыптыр. Жылаң айлак. Бул жагын
бул жагын алып карай турган болсок, бул маселени да биздин ата бабаларыбыз чечип койгон да. Мисалы, элечек. Эмне себептен кыргыз байбичелери эмес, аялдар төрөлгөндөн кийин элечек кийгизишкен, бала төрөгөндөн кийин. Бала төрөгөнгө чейин кийгизиши эмес экен, бала төрөгөндөн кийин аялдарга элечек кийгизишкен. Эмне себептен? Себеби эне болду. Капыстан о дүйнөгө узап кетсе, кепини жанында. Ал элечек бир эле ал аялга эмес, керек болсо башка бирөөгө да жете турган кепиникин да көрсөчү. Ошол эле убакта чачы самсалап чыгып калбайт, туурабы? Бүт шарияттын баягы койгон талабына жооп берген униформа. Ошол эле элечек. Бет ачык. Себеби кыргыз эч убакта бетин бекиткен эмес. Кыргыз аялдары. Анан эмне себептен эле биз башка элдин кийген кийимдерин туурашыбыз керек. Менимче бул маселеге бир эле мамлекет эмес, мамлекеттик бийлик эмес, биздин диний уюмдардын жетекчилиги дагы карап отура бербей, маселени кабыргасынан коюп, аялдар мындай кийиниш керек, эркектер мындай кийиниш керек болду деп чекит коюп коюш керек го дейм. Антпесе каяка барабыз, муну менен билбейбиз. Бул бир жагынан, экинчи жагынан менимче бул баягы Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз деген ураандан кийин Кыргызстанга диний агымдар толуп кеткен да. Аябай. Ушул эле мусулман дининин ичинен агымдары бар, шииттери бар, сунниттери бар. Сунниттердин ичинен, шииттердин ичинен бөлүнгөндөрү бар. Азыр мына мечиттердин ичинен бири-бири менен мушташкан мисалдар бар, азырынча мушташып атышат. Сен кирбе, сен башкасың депчи. А бирок кийин курал алып чыкпайт деп ким кепилдик бере алат? Демек, Кыргыз өлкөсү, Кыргыз бийлиги, ошондой эле Кыргызстандын диний башкармалыгы ушул маселеге чукул көңүл буруш керек. Өзгөчө мен айтайын дегеним, биздин медреселерге. Мен министр болуп жүргөндө биздин эл агартуу министрине суроо бердим эле. Бир программа алып келген экен. Бул медреселерге лицензия бересиздерби? Беребиз. Берсеңер текшересиңерби? Текшере албайбыз дейт. А эмнеге? Биз медреселерге талап коюшубуз керек. Мамлекеттик программадагы билимди 100% алар алыш керек. Анан ошого кошумча диний кошула берсин. Диний сабат алыш керек. Анан диний сабат алганын өзгөчө текшеришибиз керек. Кандай диний сабат алып атат? Балким ал жерде шакирттерди даярдап аткандыр. Биз кайдан билебиз эгер текшербесек? Да. Ошон үчүн бул жагынан биз абдан чечкиндүү кадамдарга барышыбыз керек да. Бир эле мамлекеттик бийлик эмес, ошол эле диний уюм менен чогуу. Антпесек кечигип калышыбыз мүмкүн. Себеби кийимден көрүнүп калып атат да, ким кайсы агымда жүргөн. Пакистанга барып келгендер тигиндей кийинет, Арабияга барып келгендер башкача кийинет. Кыргыздын өзүнүн кийими турса. Мен Адилет министри болуп турганда Арабиянын Адилет министрин кабыл алдым расмий, 3 күн чогуу жүрдүм. Бул министр расмий визитке барганда, мисалы үчүн мени менен жолугушканда, анан Кыргыз Республикасынын президенти менен жолугушканда гана өзүнүн кийимин кийди. Араб кийимин апапак болуп. Калган учурда кадимки эле джинсы кийип жүрдү. Өскөлгө алып бардык, аны мен жакшы ис алдырдым, куш салдык, салбурун. Ошолорду көрдү, сүйүндү, кызыкты абдан. Себеби ал учурда салбырап кийинген жок, кадимкидей эле. Эмне себептен биз аларды туурап анан самсалап жүрүшүбүз керек көчөдө? Алардын кийимдери алардын табиятына, жаратылышына жараша да. Анан кийин биз аларды туура көргөнүбүз туура эмес да. Сүйлөгөндөр да өзгөрүп кетип атпайбы биздики? Мисалы, мурда кыргыздар жүрүп Алла Таала дечү эле, азыр Аллах деп сөзсүз хыны кошуп сүйлөп башка сөздөрү. Экинчи жагынан биз адал дейбиз. Анан азыр карасам, көп эле дүкөндөрдө халал деген сөз. Халал болуп кетти. Адалдын ордуна арам деген эле ошол да. Аны харам деп калышты. Баары эле түшүндүрө албайсың, кыргыз тилинде сүйлөбөйсүң. Кыргыз тили да өзгөрүп атат да, бирок туура эмес.
бүт бардык тармактан көзөмөлгө алышыбыз керек да. Анан кечеңдеткен болбойт бул. Мамлекет эмеден бөлүнгөн деген сөзгө таянып алып эле булар баягы биз эч нерсеге баш ийбейбиз, эч бир эреженин кереги жок деген сыяктуу. Бул бир жагын алалы, бир жагы ушундай бир проблема бар. Экинчи да проблема бар. Мен айтып атпаймынбы башында биз ушул маалымат чөйрөсүн карап көрсөм, согушуп атышат депчи. Кыргызстандын ичинде маалымат чөйрөсүндө согуш болуп атат. Экинчи чөйрөсү бул светтик деген түшүнүктү туура эмес түшүнгөндөр. Көпчүлүк ойлойт экен, светтик деген түшүнүктү баягы Лениндин берген аныктамасы боюнча бул дин мамлекетке кийлигишпейт, мамлекет динге кийлигишпейт дегендейчи. Светтик деген түшүнүк андай эмес дүйнө жүзүндө. Мисалы үчүн Англия же болбосо Улуу Британия бул светтик мамлекет, туурабы? Же болбосо Германия бул да светтик мамлекет, туурабы? Же болбосо эң эле классический мисал Италия. Бул деле светтик мамлекет. Бирок ушулардын баш мыйзамдарын карап көрөлү. Италиянын конституциясында мынтип жазылган. Мамлекеттик дин католикалык дин деп. Католикалык чиркөө деп. Демек кантип светтик болот? Алар мамлекеттик дин деп католик динин таанып атса. Экинчи жагынан Англияны алалы. Англияда мамлекеттик дин англиканская церковь деп турат. Өзүнчө. Германияда ошентип жазган. Эми чын-чынына келгенде светтик деген дүйнөдөгү түшүнүк бул бир дин, мамлекеттик деңгээлдеги дин бар, мамлекет колдогон дин бар, а бирок башка динге, башка расмийлерди кемсинтпей уруксат берет деген түшүнүк. Мына ушуну светтик дейт. Экинчи дагы жагы болуш керек. Мамлекеттик иштерди, чечимдерге дин таасир этпеш керек дегендей. Сен канчалык диний адам болсоң дагы, бирок мамлекеттик иштер диний негизде болбош керек дегендей. Ал жагы бар, бирок чын-чынына келгенде таасир этет да. Ошол эле мамлекеттерде, демократиялык мамлекеттерде, мисалы үчүн Американын президенти кайсыл жерде ант берет? Библия коюп. Библияга алаканын коюп, анан кийин сөзсүз чиркөөгө барып атпайбы? Ант берердин алдында, ант берүү азымынын алдында сөзсүз чиркөөгө барат. Же болбосо башка мамлекеттердин президенттери деле чиркөөгө барышат да. Анан кантип анан кийин мамлекет менен дин бөлүнүп калсын. Анан расмий мамлекеттик чоң баягы иш-чаралар болгондо ошол диний мамлекет колдогон динин расмий өкүлү сөзсүз катышып атпайбы? Кечеги Карл 3-нүн 6 майдагы коронациясы жөнүндө сөз кыла турган болсок, ким коронаны кийгизип атат? Королдун башына. Англия чиркөөсүнүн башчысы кийгизип атпайбы? Мындайча айтканда, мамлекет светтик деген түшүнүктү биз эгер чечимдей турган болсок, ал башкача да, баягы дин менен мамлекет айкалышпайт, бири-бирине кийлигишпейт эмес. Мамлекеттик деңгээлдеги диний чиркөө башкаларга, башка диндерге жолтоо болбойт, кубалабайт, кемсинтпейт, аларга да уруксат берет деген түшүнүктө да, толеранттуу деген сөздө. Жанагы Библияга колун коюп ант берип атканда президент диний сезим, диний баалуулуктар анын ичинде. Сыртынан ал светтик болуп башкарат. Мыйзамдар светтик, эч кандай диний негизде эмес. Бирок ошол ант берип атканда ички анын дүйнөсү менен сырткы дүйнөсү мына ушул жерден биригип атат дегендей да. Мен мына ант берип атам, мен ички дүйнөм дагы сырткы мыйзам аткаруулар, мына мыйзамды аткарып, мен мамлекеттин кызыкчылыгын коргойм, элди коргойм деген сөздү айтып атат антында. Ошол эки ошол жерден биригет. А бирок кийин ал президент катары эч качан диний негизде чечим кабыл албайт. Ооба. Ошол сыяктуу. Ал жагынан 100% сиз менен кошулат. Диний негизде эч убакта кабыл албайт. А бирок диний уюмдардын жетекчилери менен келишет, расымга барат, иш-чараларга чакырат. Мындайча айтканда, мамлекет менен чиркөө таптакыр эле бөлүнүп кеткен жок деген сөз да. Ошону Кыргызстандагы жанагы
динге таптакыр каршы болгондор, мен светтикмин деп сүйлөгөндөр, булар дагы эч эле кабыл албай, булар дагы согуш жарыялап атат да. Сен анан араб кулсуң, анан кийин сен баланча кулсуң, орус кулсуң деген сөз пайда болуптур азыр. Ал дагы туура эмес да. Убактыбыз 1-2 мүнөт калыптыр. Кандай дагы өзгөчөлүктөрдү мындай ушу салттуу баалуулуктар менен азыркы мына заманбап баалуулуктарды айкалыштырганда кандай бир маселелер айта кетесиз? Кыска айта турган болсок, кылмыш жагын алалы. Азыркы Кыргызстандагы бир көйгөйлөрдүн бири бул соттун чечими балким адилеттүүдүр, бирок анын аткарылбагында. Ошон үчүн сотко ишенич аз да. Чечим адилеттүү чыкканы менен анын аткарылбагандан кийин андай чечимдин эмне кереги бар деген сөз да. Адилетсиз чечим андан көп да. Адилетсиздери да бар. Эми салыштырып, мен дагы баягы мурун адилет министри болуп, мурун сот болуп иштеген катары бир салыштырып изилдеп көрүп билем да. Эми Кыргызда мисалы үчүн уурулук кылса, бир канча жазалардын ичинен айылдан чыгарып жиберген. Ооба. Элден чыгып калды. Элден чыгып калган. Эмне себептен биз ошондой жазаны колдонбойбуз? Уурунун бети ачылып калат да. Ал башка айылга барганда деле көрүнөт да, элдер, ай бул паланча айылдан ушинтип уурдаган үчүн келген. Кулуп чыккан. Ой кой, мында этият болгула депчи. Мындайча айтканда, жазанын эффективдүүлүгү, натыйжасы жакшы болот эле да, жышандуу болот эле. Ошондой бирде кемчилик. Жалаң эле жанагы кагазга жазылган бир эме эмес. Анан гумандаштыруу деп биз баягы биринчи жолу уурдаганда капыстан биринчи жолу болсо, анан эгерде ал жабыркаган адамга төлөп берсе, аны эркинен ажыратылбаган жазага колдонуп атабыз. Бул туура. Эмне себептен туура? Себеби экинчи чоң проблема түрмөлөр болуп атпайбы? Түрмөдө отурган киши ал тарбияланбай атат да. Түрмөдө отурган киши эки багытта кетип калышы мүмкүн. Азыр түрмөдөгүлөрдүн көпчүлүгү эмеге барышат, мечитке барышат түрмөдөгү. Ошол жактан бир таптакыр эле өмүрү намаз окуганда түрмөгө киргенден кийин намаз окуп чыгып атышат бир тобу. Экинчи тобу каралар тобуна, уюшулган кылмыштын тобунун мүчөсү болуп келип атат. Мындайча айтканда, биздин жаза аткаруу мекемелерибизде эки чоң мектеп пайда болду да. Биринчи диний мектеп, экинчиси уюшулган кылмыштуу топтун мектеби. Коомго, мамлекетке тарбиялоо деген жок болуп калды да. Ошон үчүн эркинен ажыратылбаган биринчи жолу кылмыш жасаса, ал кылмыш оор болбосо, анан жабыркаган адамды канааттандырса, жапа чеккен буюмун ордуна койсо, анда эркинен ажыратылбаган кылмыш бергени дурус да. Коом тарбиялаганы жакшы. Коом жанагындай кылып айдап жибергенде жакшы тарбияланмак. Ошондо элдин баары көрмөк, кой, бул паланчадан айдалып келген деп. Бир аксакалдар чогулуп уят карып элдин алдында. Уят деген нерсе күчтүү нерсе да. Ал жак такыр каралбай калганда мыйзамдарда. Өзгөчө, мисалы үчүн үй бүлөнүн ичинде болгон кылмыштар бар да. Аялын күйөөсү уруп койгон учурлар болот, же болбосо бир туугандардын ичинде келишпестиктер болот, же болбосо мурас менен байланышкан келишпестиктер, чыр-чатактар болот. Мына ошо окшогондордун бардыгын кылмыш жаза кодексинен алып эле аксакалдарды сотуна берип коюш керек. Аксакалдар анан кийин аны отургузуп алып, жакшылап тарбиялап, жараштырып, же жолун таап, мындай кылып чечкиле десе. Биз баягы Советтер Союзу чоң мамлекет болуп, анан жөн эле мамлекет эмес, абдан карателе мамлекет болгондо. Бул күч менен тартипке салуу. Тартипке салган. Биз андан кайтышыбыз керек да. Биз өзүбүздүн каада салттарыбызга, үрп адаттарыбызга барышыбыз керек. Атадан калган салттар менен башкарсак болот да көп нерсени. Айкалыштырып. Рахмат сизге, убактыбыз да бүтүп калыптыр. Сизге да рахмат. Бизде конокту Марат Кайыпов болду, мурдагы Адилет министри. Рахмат. Рахмат. Саламат болуңуздар.